Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо кылым тогошкон мезгилде доор алмашып, жаңы доор башталып атат. Ошо алтын доор. Ошонун өзгөчөлүктөрү, сунуш тапшырмасы, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ааламдык илим, ааламдык түшүнүк, ааламдык талап ошо кыргыз журтуна түшкөн. Ааламдык мыйзам түшкөн. Же болбосо ааламдык түшүнүктө, маданиятта кантип жашоо керек, ушул берилген. Чындап эле өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, азыр адамдык мыйзамдын баары эле бүттү. Мындай бир дүйнө элинде деле өнүгүүнүн жолу түгөп атат. Же мындай дин өнүктүрүп кете албады, руханий, же батыш мыйзамдары, же ошо улуу журттун деги эле ар бир элдин түпкүлүгү же тарыхы өнүктүрүп кете албады. Көрсө муну бир доор алмашуу деп коет экен. Анан ошо ар бир доордун улуу илими болот, учур чагы болот. Себеби адам дагы, аалам дагы ошо тынымсыз чексиз өсүүдө. Көкө Теңир, Кудай жараткан жөнөкөйлүк менен буйрук берет. Бекер сөз деп жокко чыгарсаң, жаныңарга чындап ээ боло албайсыңар деп берилет ааламдан. Ошондо азыр кыргыз журту адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Боштондук деген бир эң биринчи ушу боштондук деген бир чоң бир жоопкерчилик болот. Мына ушу 100 жыл мурун правда деп Ленин сүйлөп, көп аракеттерди кылып, анан ушул мындай кедейлердин боштондугу үчүн, ошо завод фабрикада иштегендердин боштондугу үчүн бир чоң өзгөрүү болгон. Азыр адамдын боштондугу үчүн бир чоң өзгөрүү болуш керек болуп туруп атат. Адамды эмне рамкага салып турган, же эмне кармап турган? Адамды ошол өзүнүн эски түшүнүгү, өзүнүн бир майда көз карашы, ошо ак карага берилүү, эски түшүнүк, ошонун баары адамды рамкага кармап турган, өстүрбөй турган. Азыр эми адам ошо боштондук үчүн күрөшүш керек. Ар бир адам өзү үчүн күрөшүш керек. Өзүнүн боштондугу өзүнө пайда азыр. Боштондук бул чыныгы бейиш. Жан дүйнөнүн боштондугу бул чыныгы бейиш. Боштондук бул көр пендечиликтен, рамкадан ар кандай чыгуу, аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, өзүндөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүнө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Боштондук бул эски мынабу иньянды жоюу, жаратуучу аң сезимге ээ болуу. Анан ошо эми инопланетян деп коет, мынабу жердеги инопланетян. Ошол деңгээлге жетет. Же болбосо энергия иштетүү. Боштондукка ар бир инсан өз эмгеги менен жетет. Ал үчүн эски түшүнүктөн чыгып, башка жаңы цивилизацияга өтүү керек. Ушу боштондукта көп мындай бир көзгө көрүнбөгөн ойлор келип баштайт. Мындай бир ойго келбеген бийик ойлор. Ошо кезде эски пендечилик оюңду такыр жоюшуң керек. Болбосо өз кереметиңди өзүң жеп койгонго барабар. Мына ошентип отуруп, азыр ошол адам боштондук үчүн күрөшүш керек болуп атат. Алтын доордун биринчи мыйзамы ошол боштондук. Мунун баары кайдан келип чыкты дегенде, көп жыл адам жашаптыр. Эволюциялык жолдорду басып өтүптүр, көп системаларды басып өтүптүр. Акылдын жеткен чеги менен ар кандай
палатканы ойлоп таптı дейбизби, бир чатырды, анан бос үйдү ойлоп таптı дейбизби, анан така кылычты ойлоп таптı дейбизби, анан техникага айландырдыбы. Айтор ушинтип эволюциялык менен өсүп отуруп, эми адамдын гени сөөгө жетилиптир. Бош жаткан ошо кара куш мээси ишкечип өткөн. Ошо бүгүн биздин теманын бири ушул болуп атат. Мына адам күн башка айланат. Күн башка. Мына ол ушу таш бетиндеги Кыргыз жергесиндеги таш бетиндеги күн баш формулалар адамдын өнүгүү жолу болуп калат. Бул боштондуктун символу. Боштондуктун символу бул күн баш болуу. Күн башка кантип жетет эми адам? Же ошол боштондукка жаңы доордо кантип иштейт? Күн баш болгондо адамдан ушу кара куш мээсинен жаратуучулук мээси иштеп, боёкторду бөлүп чыгып, ошол башатты адам жаратуучу болгон дегендей ушу жаратуучулукка өтүш. Анын үчүн кайра ошо боштондукка келиш керек. Бул жолусу жан дүйнөдө бир бейиш багы болуш керек. Ушул жөнүндө өтө бир терең тема. Деги эле мындан ары ушу боштондук деген мээде жазылыш керек. Мына адамзатты боштондукка кыргыз журту чыгарууга жоопкер. Бүгүнкү темабыз ушул. Мына энергияны эмне жейт? Көз, ой, сөз, эмоция жоёт. Ушул жөнүндө сөз болмокчу. Ар бир адам өтө касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Ушу энергияны эмне жейт? Эгер энергия туура пайдаланса, адам көп жыл жашайт. Эгер ушу энергияны адам асыраганды билсе, карыбайт. Өлбөстүк дегенде ушу көп жыл жашайт, жана тибеттиктер 280-300 жыл жашайт. Орто жашы дегендей, алар ушу энергияны короткон жок. Эмнеге короткон жок? Ак карага. Үй курган жок, бийик особняк, пул үчүн чуркаган жок, мисалга. Ансыгандай анан ушу энергияны эмне жейт, урматтуу журтум? Ушул жөнүндө сөз кылсак, ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Эри бардын заманы эмес азыр, энергиялуунун заманы. Же каражаттуунун заманы эмес азыр, касиеттүүнүн заманы келди. Ошондо эмне жейт экен? Көз. Мына пендече көз караш. Анан ой бузулат. Анан оюңда эмне болсо, оозуңан ошо сөз чыгат. Анан эмоция жейт. Ошондо азыр ааламда шу ааламдык түшүнүккө өтүш керек болуп атат. Ааламдык көз карашка, маданиятка эмнеге андай өтүш керек дегенде, мына жаныбыз кайдан келет? Бийик дүйнөдөн келет. Кайда келет? Кайда кетет? Бийик дүйнөлөргө кетет. Демек, жаныбызга жыйып койгон пулдун пайдасы тийдиби? Жок, зыяны гана тийди. Анткени асайтты, көз карашка алдыртты, ден соолук начарлады, пул үчүн арам ишке бардың, жалган ишке бардың, көз карашка алдырдың. Караңызчы, ошондуктан азыр ошо ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланушу эжеке агайлар чалып калат, ушу эфирден кийин айыгуу болуп атат. Жеңилдеп калдым, өзүмдү жакшы сездим, оорулардан айыгып атабыз деп. Ооба, ошол бир кандайдыр бир мынау деңгээлге жетип, бир арбайлык түшүнүккө, адамдык, инопланетандык, кудайлык сыпатка жеткен адам, ошол сыпатка жеткен адам элди эмдесе болот. Же кимдин энергиясы иштейт? Ошол бийик сыпатка калыптанган адамдын энергиясы иштейт. Ошол эмдесе болот. Чындап энергия өтөт,
Бу жерде так берилет ушу Арстан Алайдын көзүндө от, сөзүндө кут, бутунда бир мындай жооп тапчы код бар деп. Же болбосо Арстан Алай көктүн жүзү, эми Кудай жерге түшпөйт экен да көк, ошонун бир жүзү, аурасы. Шамандын күчү, адамзаттын куту деп берилет. Ансаганда ошол өзүңүздөрдү аябай бош кармап, сиз улуу дүйнөдөн келгенсиз. Сиз улуусуз. Улуу адам эмне кылат? Улуу кыргыз боз үйдө отуруп боштондукка чыгат дейт. Улуу кыргыз көрбөй туруп көсөм сүйлөйт. Улуу кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат. Ансагандай сиз улуусуз. Улуу деген возрасттан эмес. Улуу мынабу Кудай сыпат сизде бар. Ушул касиет сыпат бар. Энергия иштеткен. Арбай сыпат сизде бар. Адамдык сыпат сизде бар. Мына батасы тийгенби? Назары тийгенби? Ансагандай сиз улуусуз. Келиңиздер ошо мен улуу энергиянын ээсимин деп кайра бир 2-3 жолу айтып, мен ушу улуу энергиянын ээсимин деп ушу өтө боштондукту пир тутабыз. Бутуголду да бошотуп, мени да бошотуп, майда түйшүктөн чыгып, майда көрө албастыктан чыгып, бирөө үй салып койду. Же бирөө жетишкендик ошону көрүп, бирөө уйкудан калып атат, мындай ичи тарып. Калды анын салган үйү деле, сенин тапкан пулуң деле, жаны аламга кетип атпайбы? Ошон үчүн мына көз жеп коет, пендече көз. Ой жеп коет. Ушу мен улуу энергиянын ээсимин деп сиз качырып алгансыз, ошо майда көз караш менен кутуңузду качырып алгансыз. Мына улуу кыргыз жаман сөз, жаман адам келсе, улуу кыргыз жакшы сөз айтып узатып коет, антпесе куту качат. Биз канча жолу жаман сөз сүйлөдүк. Мисалы кутубузду качырдык да, ырыскыбызды качырдык. Улуу кыргыз жалган сөздү оозуна албайт. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жакыр адам жалган айтат. Жалган айтылган жерде жакырчылык болот. Ансаганда кел ушу улуулук сыпатыбызды же касиетти өзүбүзгө отургузалы, кайра чакыралы. Мен ушу улуу энергиянын ээсимин, сиз энергиялуусуз, касиеттүүсүз, ушу энергия жөнүндө сөз болуп атат. Мына, энергиялуусуз. Ушу сыпаттар бар сизде, кыргызда бар. Кудайдай кечиримдүү, Кудайдай бир сөз менен жаратып коюу, Кудайдай бир мээрим төгүп коюу, Кудай жасаган, куруп берген, жаратып бергенди улуу, кумурсканын уюгун бузба, малды чаппа дегендин баары эле ошону улуу, ошого мээрим төгүү, сиздерде бар бул сыпат. Ошону биз иштете албай атабыз. Мен улуу энергиянын ээсимин деп өзүңүздөрдү өтө бош кармаңыздар. Сиз ошо бош отурганда, өзүңүздү бошоткондо, ушу сезим туюмуңуз көк мейкиндиктей тынч турса, сизге бир багындыруучу энергия келип турпатыңызга жайгашат. Ушу бошотуңуздар өзүңүздөрдү. Ошол кезде энергия өтөт, ушу Арстан Алайдын көзүндө от, сөзүндө кут бар дегендей. Бул ааламдык билдирүүлөр, ааламдык мыйзам гана айтылып атат. Ааламдык мыйзам айтылган жерде ва чындык айтылган жерде калган качат, жалган качат. Сверхъестественный, бийик, табыгый нерсе айтылганда табылма нерселер качат. Оору суркоо качат. Бул энергия иштейт. Анткени сөзүн угуп атасыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ушу. Алладан же болбосо бийик, жогорку күч, высшие силы дегендей, алардан айырмабыз. Же биздин тилде арбайдан айырмабыз ушу. Колубуз бар, сөзүбүз бар, көзүбүз бар, турпатыбыз бар. Ансагандай мына ошол сөз менен, көз менен энергия өтөт. Өзүңөрдү бош кармап, көзүңүздөрдү бир жумшак жумуп, турпаттарыңыздарды аябай бошотуп, ушу качкан касиеттериңиздер отурсун, энергияңыздар отурсун.
Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, энергия жөнүндө сөз болсун. Энергия. Адам өтө энергиялуу. Ошо энергияны адам акчага өткөрүп алган. Акча энергиялуу болуп алгандагы адамды өкчөп баштаган бүгүнкү күндө. Чындап эле мына, акча өкчөп атат адамды. Эми акчадагы энергияны кантип өткөрөбүз кайра өзүбүзгө? Мына биз баланы эле, кичик баланы эле пул деп туулгандан баштап эле акча мээсине коёбуз. Акча табыш керек, акча болбой атат. Баланчалуу акчалуу болуп атат деп эле ошо психологиясын бусабыз. Ана муну ойлонуп көрсөңүздөр, акчаны адам жасаган го. Акча бул жан эмес да. Тетирсинче акча жандын энергиясын кырсыктырып коюп атпайбы? Акча табам деп жаның энергиясы түгөп ооруп калып атпайсызбы? Тапкан жаның кийин жаныңды асырап калбай атпайбы? Ошентип биз акчаны мындай пир тутту, ошону ойлой берип өзүбүздү аябай баягы мисалы бир адамды пир тутсаң деле ал бир баркын көтөрө берет го, аны биринчи орунга коюп алсаң өзүңдү унутуп. Ошентип өзүбүздөгү энергияны ошо акчага өткөрүп алып турбуз. Азыр акчадагы энергияны өзүбүзгө өткөрүш үчүн эмне деш керек, эмне кылыш керек? Же болбосо ошо акчага энергия өттү. Чындап эле бул акчанын энергиясы өткөрүп койду. Ошон үчүн акчада чын эле энергия бар бүгүнкү күндө. Бар. Байлар, бийликтегилер же пулу барлардын духу бийик болуп атпайбы? Пулу бар, духу бар болуп атат да. А улуу кыргыз кандай болот? Кандай болуш керек? Улуу кыргыз отурумдук жашоого токтолбойт. Тоо башындагы тунук касиетке сүйөнгөн, сөзү ак, көзү от, ырымы ыйгыл. Акчага маани бербей эле койчу. Мына азыр. Ошондо акчадагы энергия сага өтөт. Маани бербе. А кантип? Акча эмне кылды сага? Байлык сенин жан дүйнөңдү гана булгады. Акчасыз жашоо болбой атат деп суроо болушу мүмкүн. Кантип маани бербей коебуз, заман ушул болуп атса деп. Сенде касиет болбогон үчүн каражат качып атат. Акчада бир жердин кудайы, бир жердин энергиясы. Сен ошо касиетке калыптанганда анан сага акча келет. Эми толтура келбепсиздер, бирок көңүлүң тойгундай, күнүмдүк жашоого жеткидей болот. Караңыз, биз акчаны кубалай берип, өзүбүздө касиетти ошого учуруп алдык дагы, аны энергиялуу кылып алдык. Өзүбүздүн энергияны көчүрүп салдык ага. Азыр кел, акчадагыны өзүбүзгө көчүрөлү. Биринчи өзүбүздү, жаныбызды пир туталы. Жанды пир тутсак, жаралуу максатыбызды билсек, анан өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет дегендей ордубузду табарбыз. Мына азыр көп адам айтып атат, мен иш баштадым эле, жолум болбой атат. Жолу чыкпай атат дейт. Жол чыкпайт да, сен улуу өзүңдүн жолуңду тапмайын, тупикке барып такала бересиң да мындай. Улуу жолубузду табышыбыз керек бүгүнкү күндө. Улуу жолуңду тапчы, сен жашоого жаралуу максатыңды билчи. Жаныңды асырачы. Духуңду бийик көтөрчү. Дух алтын доорду куруучу күч. Дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Дух көтөрүлгөндө кайгыргандан көрө көңүлдүү жүр. Мына отуруп ошо кайгыргандан көрө көңүлдүү жүр. А көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт. Көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Дух. Ошондо дух бул эмне делгенде, мына күнбаш болуп жашоо үчүн адам, жаратуучу болуп жашаш үчүн 5 законду басыш керек болуп атат. Биринчи илим, табыгы илим. Илимди алганда адамда аябай ишеним күчтүү болот.
Ишеним күчтүү болгондо дух пайда болот. Мына жерде дух деген жазуу бар. 5 закон мынандай. Биринчи дух. Андан кийин сый. Могу жашоону өзүң сый көр. Деги эле сыйлашып өт. Ыйлашып эмес, сыйлашып. Чырдашып эмес, ырдашып. Мына ыр, бий, жомук. Ушу 5 законду колдонсо, ушу сиздин бош жаткан кара куш мээңиз ишке түшөт. Анатомияда бир өзгөрүү башталат. Энергия иштейт. Жаратуучулук башталат. А буга эмне каршы келип атат бүгүнкү күндө? Динде ырдаганга болбойт, бийлегенге болбойт. Духту көтөрүш керек эмес, кайра рухту түшүрүш керек болуп атат да аякта. Ошон үчүн карама каршылык өтө көп бул жаңы доор менен эски доор мыйзамында. Биздин аталар ырдап келгенби, энелер ырдап келгенби? Анда эмнеге талантты берди? Ыр, бий, ошо бийде бир анатомия иштейт экен да. Эми ар бир адам бир чуркап жүрө албайт күнүгө. Ошо бийде, ошо анатомияда бир катып калган жер иштейби? Дух, сый, жомок. Ушу бешөөнү жакшы аткарган кезде анан адам күн башка айланат. Ошо кезде энергия топтолот, ошо кезде эмоция жоюлат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, биз ошол өзүбүздөгү чоң энергияны бүгүнкү күндө көз карашка карап туруп, акчага өткөрүп алганыбызда болуп атат. Адамдагы энергия акчага өтүп туруп, адамды өкчөп атат. Азыр ошол пул менен иш бүтпөй калды го азыр. Мына пулуң турат. Пул табам деп урундуң, бериндиң, жердин баарын кыдырдың, жаман жакшы көрүндүң, көбүрөөк табам деп мисалы. Ага эмне байлап салды? Бийлик. Багыт көрсөтө албагандыктан ошо улуу кыргыз ошол жана базар экономикасына түштү. Ар тараптан кырсыкты, аберин сатты, жерин сатты, керек болсо эне бир тууганын сатты. Мына пул эмнеге алып келди? Чоң бурулуш кылчуу мезгил келди. Мына пулуң болсо үйүңө уур кирип атат. Пул болгондуктан эл сени жаман көрүп атат. Пул табам деп сен элге жаман көрүнүп атасың. Пул деп бирөөнүн рызкысын урдап алып атасың. Азыр ошо пулдагы адам өзүнө, ошол энергия касиетти адам өзүнө өткөрүш керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Пулду эсепке албай коюш керек болуп атат. Пулду эсепке албай койгондо сенин ошо жан дүйнөңдө бир бакыт, жан дүйнөңдө бир бейиш пайда болуп атат. Мына ошондо улуу кыргыз отурумдук жашоого токтолбогон, тоо башындагы тунук касиетке сүйөнгөн сөзү, ак көзү, от ырымы ыйыгыл. Тибеттикте кыргыздар акча кармабайт экен деп атат го. Жан дүйнөбүз бузулат. Эң жаман ушу балдарыбыздын энергиясын ушу пулга өткөрүп алганыбыз болуп атпайбы? Тамадалар тамашалап айткандай, карышкырдын түшүнө кой кирет, тамадан түшүнө той кирет дегендей эле ошо оюбуз, түшүбүз ошол пул болуп калды. Бирок ден соолугубузду жеп койду акырында. Учурчак менен жашап көрбөйлүбү? Учурчак менен. Ошондо эмнеге биз пулга байланып атабыз дегенде, биз улуулук сыпатыбызды пайдалана албай атабыз. Жаратуучулук касиетибизди иштете албай атабыз. Улуулук, улуу дүйнөдөн келгенибизди, улуу сыпат ушу бизде бар экенди билбей анан кутубузду учуруп атабыз. Кут учкан кезде анан кулга айланып атабыз. Кул жөнү бир кара курсак үчүн иштеп калып атат. Ай сизде ушул улуу сыпат болсо, бирөө батасын сурап келет эле. Кудайлык сыпат сизде болсо, ошо арбайлык сыпат сизде болсо, ошо арбайлар пул үчүн иштейби? Пул үчүн иштебейт. Тетирсинче атанын малы балага буйрубайт дегендей, атасы жан дос ааламга көчүп, дене дос өлгөндөн кийин
Ал бийик дүйнөдөн алып коет турбай бир себеп менен малы кырылып, ошо балам пендечиликке түшпөсүн, да көз караш калдырбасын деп. Кудайга пул керекпи? Кудайлы сыпатка, мисалы. Мисалы улуу адам ушу пул үчүн баласы менен соттошобу? Улуу сыпаттагы адам, мисалы. Пул мындай күнүмдүк, бүгүнкү, эртеңки, бул көр пендечилик жашоодо бир урунчу эле бир буюм. А сыпатчы, улуулукчу, ал кайтпастык болуп атпайбы? Бул дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Ошентип урматтуу улуу журтум, ушу адамдын энергиясын таап берсек, мына жердегидей энергиясын топтоп берсек, мына күн башка айлантсак адамды, кыргыз журтун, көп кыйынчылыктан боштондукка чыгып кеткен атат. Кызык жери, эми кыргыз аябай ойгонот дагы, бир силкинет эски бийликти, анан ушу агым диндерди жоюп коет. Мына урматтуу улуу журтум, ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу, бирок энергиясын ушу майдага чыгарбайт, отурумдукка, отурумдук рахатка чыгарбайт, отурумдук сөзгө, ушакка, отурумдук ойго, жылтыр-жылтырга, арыздашууга, таандашууга, а улуулук сыпатын кайда калды? Ошентип энергиянын эмоция жеп койду. Рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин сөзүбүздү уласак. Мына урматтуу улуу журтум, боштондук деген мына алтын доордо менин аркамда турат. Боштондук эң биринчи, алтын доордун биринчи закону боштондук. Ошондо жаның чыгып кеткен кезде боштондукка чыгып кетип атат да, жаның өзү. Турпатың калды жерде, түйшүгүң калды. Ушул ааламдан берилет 6 катар, мына 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 күн бар, 7 түз бар деп. Биринчи ааламда биз жашайбыз, жердин үстүндө. Анан жаныбыз чыкканда арбактар дүйнөсү. Анан жана жаннат дүйнө ааламда, бейиш дүйнө. Экинчи. Анан соңку дүйнө, анан нур дүйнө, анан ааламдык кызмат, анан арбай 7-чи катар. А 8-чи катарда 8-и жаткырса чексиздиктин белгисин бергенде, ал жерде Алла, Кудай, Теңир дегендей бир акылдуу ааламда бир күч, көзгө көрүнбөгөн. Ал боштондукта жашайт да. Боштондукта турат, чексиздикте турат. А адамды ал эмне кылып жаратып атат? Теңдик жашоону кармап бер деп жерге жаратып атат. Мен жаратканды улап бер, сактап бер деп. Карасаңыз, биз ошо жашоого жаралуу максатыбызды билбей бир рамкага кирип алдык. Өзүбүздү чектеп алдык. Адамдын укугу өтө көп. Укук коргоо десе эле бир тиги прокурорду, же сотту, же милицияны ойлойт да, бирөө чапта тепти деп. Жок, сен укугуңду билбей атасың. Иштет укугуңду, жарат. Сенин укугуң ушу бою. Сөз менен жарат. Барып жок дегенде алдыңа кетейин деп жаратып, духун көтөр, өзүн тааныт. Оюң менен жарат. Мына балаң кырсыгып жүрөт, кыйналып жүрөт. Күлүп жайнап келгенин элестетчи. Сүйүүсү сыйкырчылык. Бирөөнү сүйүп калганда элестетет го, бирөө эки аташ үй салып атканынбы, экөө үйлөнүп атканынбы, ошол жерге беренит тас тосуп келип атканынбы. Анысы кандай жаратуучулук ошол. Ошо сыйкыр өзү, сүйүү сыйкыр. Анысы кандай ошо балаңды сүйүп жарат. Табияттын бейиш болуп атканын жарат. Өзүңдүн ошо ден соолугуңду жарат. Өзүң ишенип жаша. Ошо жаманды дагы, жакшыны дагы өзү жаратат. Чеберин дагы, чоркогун да өзү жаратат. Масын дагы, касын дагы адам өзү жаратат. Аны үчүн эмне болуш керек? Без рамка болуш керек. Боштондук, ой кыялың бош болуш керек. Көрпендечиликке байланбаш керек. Татаал, бирок башка жол жок. Адам баарын, чын эле баарын эле өзү жаратат. Азыр сенин жашооңдогу жаман жакшынын баары эле бул өзүңдүн психологияңдын эле жыйынтыгы. Караттуу, урматтуу улуу журтум. Биздин азыр эч кимге арманыбыз жок. Ааламдан, кайыптан келечек мыйзамыбызды, жолубузду берди. Жөн эле
бышкан ашты берди, ооматыбызды берди, отубузду, кутубузду, ордобузду берди. Ошону чайнап сиңире албай атабыз. Жей албай атабыз ба, тамакты сиңире албаган. Кайра эле ушу көрпендечиликке жабышып атабыз. Көрпендечиликтин аягы не болуп атат? Инсульт, инфаркт, давление, өлүмгө алып барып атат. Ак энени уруштуруп атат. Бир тууганды тытыштырып атат. Бийликке катуу умтултуп коюп атат мына ушул бай жигиттерди. Эчтекени көз көрбөйт, только пул, бийлик, кресло жана башка. Ар жагында не болот? Канча жыл жашайсың? Өлүмүң кандай болот? Эл сени эмне деп көрүп атат? Ал жөнүндө бир ой жок, улуулук жок, себеби улуулук сыпат жок. Мына пул ошого алып келди, көз караш ошого алып келди. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсыз. Угуп атабыз, катуураак сүйлөңүз. Сурайын дедим эле жана орозого мен карыз болчумун да. Анан ошол экени бүгүн оозумду жаап алгам, кабыл болобу? Же 3 күндөн кийин кармаш керекпи? Жакшы. Мени биринчиден молдого окшоштурбаңыздар. Мен молдо эмесмин, дин ишмери эмесмин. Мен ушул жаңы ааламдагы акылдуу күчтүн, Теңирдин, Кудайдын билдирүүсүн элге жетектөөчү, жеткирүүчү, ушу алтын доордо адамзатты жетектөөчү, жол көрсөтчү эле адаммын. Ал сурооңузга мындай жооп. Мен да 2 мечит салгам, атамды ажыга алып барып келгем. Намаз жумага барып жүргөн адаммын. 30 күндүк оросо бул сиздин организмиңдин эле бир очищение болушу үчүн эле ааламдагы акылдуу зат ушинтип берген. Аны сиз эч кимге док кылбаңыздар. Мени бирөө оозун ачырып коюш керек. Анан оозумду ачырып койсо, анан ал орозо кармаганга тете деген сөздүн баары бул пендечилик бир түшүнүк. Баланы алдагандай эле бир кеп. Карыз болсоңуз кармап коюңуз. Колуңуздан келсе дагы кармап коюңуз. Себеби ушу организмиңиз тазарсын. Организмде ар кандай тамакты жейбиз да, мисалы тойдон этти, күрүчтү, кайра шорпону, анан тортту. Анан организмде ар кандай уулуу зат пайда болуп кетет. Орозо убагында ал сиңет. Организм өзү жейт баягыны. Анан колуңуздан келсе көбүрөөк кармап койсоңуз эле болот. Анан ал 3 күндө кабыл болобу, анан кабыл болбойбу деген ал болбогон нерсе. Капа болбоңуздар. Бул чындык сөз. Ал өзүңдүн эле организмиңди. Мына кыргыз 30 күн оросо эмес, тетирисинче 40 күн суу ичкен. Кайнак суу бүт тазалап кетирген. Азыр бизге ал эркибиз жетпейт, себеби бизде энергия жок, бир күн 40 күн суу иче албайбыз. Ашып кетсе 1,5-2 сутка гана суу ичебиз. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер бир улуу сыпатка отуралы. Улуулугубуз кайда? Кана азыр бир эр жигиттерде бир улуулук сыпат барбы? Ушак айтса, бирөөнү мазактаса, бирөөнү маскараласа, өспүрүм кыздарга тийишсе, аксакалдарга асылса, энелердин баркын билбесе, ушул улуулук жигиттердин улуулугу. Энелердин бүгүнкү күндө улуулугу барбы? Жок. Эне, аял, ааламдын символун чагылдырып туруш керек эле. Ааламга бир сыналыгы болуп туруш керек эле. Мына бу жерде берилет. Менин жүзүм табияттын жүзү деп берилет. Табият кандай мээримдүү? Барбы сизде ушу жүзүңүздө, энергияңызда, деги сыпатыңызда, түшүнүңүздө, ички жан дүйнөңүздө? Жок. Сизде азыр бир жерене кылып жайбыйсың. Сиздин бул турпатыңыздан шор, чөптөр чыгышы мүмкүн. Же бир куурайлар чыгышы мүмкүн. Мына, көчүрүңүз, бу жерде так берилет. Адам ушу улуулукка калыптаныш, мен жеренемин деп ошо өзүн салыштырыш керек. Жерене көтөрүмдүү, жаратуучу, мээримдүү, тегиз, калыс дегендей. Аталарда барбы улуулук? Калбады.
аябай кырсыкты урматтуу болуп жүрдү. Арга жогана ошо кыргызды боёп, духун көтөрүп, жаратып келгенге туура болуп атат. Мына жаратып атабыз. Улуу кыргыз, сен ааламдан келген өкүлсүң, далилдериң ааламдан келгениң. Бул дастандарың ааламдык дастандарың. Манас, Семетей, Сейтек, акыркы Курманбек. Эртештик деп 12-14 том. То есть түрлүү ааламдык дастандарыңыз бар. Ааламдан келген өкүлүңдүн далили ушул. Адамзат жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Аалам менен байланышканың. Азыркы милдетиң эмне улуу кыргыз сенин? Ааламдашууга адамзатты жол көрсөтүү. Ааламдык маданиятка калыптандыруу, ааламдык түшүнүккө жеткирүү. Мына бу жерде көрсөтүлгөндөй, ушу арбайлык сыпатка калыптандыруу. Көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Арыстанбек кандайсың? Айта кой. Саламатсыңар. Жакшы турасыңарбы? Жакшы, жакшы. Мен азыр өзүмдү көрүп атам. Менин суроом мындай: арбайлар, алтын доор деген сөздүн мааниси кандай? Чечип бересизби? Рахмат. Жакшы. Мына арбайлык сыпатка могу ушул касиет доорун инопланетан деп бир энергия. Инопланетан деген эми жогорку планетадагы бир жашоо өкүлдөрүнүн жерге түшүшү. Ошол сыпатка калыптаныш, кудайлык сыпат болот бизде, болгон. Биз ошо кечине адашып калдык, азгырылып калдык. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Бүгүнкү күнүбүз ушул болуп атат. Урматтуу улуу журтум, кайтчу мезгил келди. Ошо акчага өткөрүп алган энергиябызды кайтарчу мезгил келди. Келиңиздер сабакка биз кайтартып берели. Мына меники кайткан. Ошон үчүн бир жерим иштесе, бир жерим иштебей турат, заправка алып. Эгер мен ага чуркап кетсем, азыр бензовоз кайда, пул кайда деп энергиямды кетирип коймокмун. Бул сыпатка, бул деңгээлге, бул энергияга, бул түшүнүккө жетмек эмесмин. Дагы өсүү жолундамын, дагы изилденүү жолундамын. Сиз бийиктесеңиз, анан аркаңыздан иш кетет. Сиз ушул ылдыйласаңыз, мына могу бар оокатыңа мээрим төгүп турбасаң ал качат дегендей, ал мээрим төгүшүндө бир чоң энергия керек. Эжекем бир суроо берип кетти. Бул сурооңуз мындай, эжеке. Алтын доор деген бул өзү мына бу мен аркамда турган боштондук, унчукпастык мына бу жерде турат. Мына. Боштондук, унчукпастык, улуулук, өлбөстүк, жаратуучулукка жетишүү. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Сиз бүгүн эле кошулуп калсаңыз керек, болбосо бул эфирди көрүп аткан, берүүнү көрүп аткан көп адам түшүнөт. Арбайлык түшүү деген ошол жаныңыз ичиңизде ар азыр. Өлүп калсаң кайда барат? Арбак болуп же арбай болуп бийик дүйнөгө кетет. Арбай деген ошол. Адам өзү эки дүйнөдөн турат. Ошо жан дос, дене дос деп. Ошо жан деген рух же арбай. Мына ошол калганын улап көрсөңүз болот. Мына урматтуу улуу журт. Бүгүнкү күндө биздин энергияны эмне жеди? Эмне жеди? Көз. Көз караш калдырып койдук. Жылтыр-жылтырга. Ошо менен энергиябызды жеп алдык. Анан ой бузулду. Көрө албастыкпы, ичи тарылыбы, ал деле муну кийип жүрөт да дегендей бир түшүнүктөргө. Андан кийин анан сөз. Лелелелеле деп билер майдан сүйлөсөң энергияң чыгып кетет. Унчукпастык өтүш керек деген эжекем суроо кылгандай. Боштондук, анан унчукпастык. А унчукпастыкта сага улуу энергия отурат. Улуу аксакалдар деле мындай көп сүйлөбөйт го. Төрдө отуруп колго суу куюп атсаң байкап, мээрим төгүп же бир баланчанын баласын кара, мамилесин кара, кылган кызматын кара деп мына ансыгандай унчукпай ичинен баамдап турат. Кудай унчугабы? Унчукпайт. Ааламдык сыйкыр күчтөр, арбайлар унчугабы? Унчукпайт. А адам деле ошол сыпатка өткөн кезде унчукпастык өтүш керек экен. Демек сөз жейт энергияны. Жаман ой жейт. Мына азыр энергияга толдуң. Эгер пендече ойго түшсөң,
өз кереметиңди өзүң жеп койгонго тете. Бүгүнкү темабыз ошол адам өзүндөгү энергияны ошо акчага өткөрүп алган. Аны кантип да кайталап өтөлү. Ошону астыга коюп алган. Акчасыз жашоо жок дегендей да. А сен улуулугуңду билип көрчү, өйдөлөп көрчү. Сенде энергия толуп көрсүн. Энергиялуу бол. Бирөө келсе сенден айыгат. Бир рызкысын көтөрө келет, ыраазычылыгын бере келет. Сен ушул улуулук сыпатка отур. Табият тынч болот. Мына Америкадан доллар чыгат. А табияттын кырсыгын доллары токтотпой албай атпайбы? Акчасы токтой албай атпайбы? Ойлоп тапкан техникасы токтой албай атпайбы? Агым диндери токтото албай атпайбы? Ойлоп тапкан уюму, соту, саясаты токтото албай атпайбы? Анысы кандай сиз эмнеге ал табигый кырсык болот дегенде, адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта ошондой сүрүүлөр, кыргындар, өсүүлөр болот. Бул алтын доордун мыйзамы, талабы. Анысы кандай ошо акчага эмес, биз энергияны өзүбүзгө өткөрөлү. Өзүбүз ошо улуулук сыпатка бололу. Ошо утурумдук иштикти бир иш үчүн бир сатып ийбейли, жерибизди, элибизди, бир участокты жана башканы. Сала кетет коем көчөдө бир азыр мына ыйман сыпатка адам аябай келип калды. Сала кетет, бата берип коюңузчу деген адамдар бар. Ушундай адамдар. Улуулук сыпатка калыптаныңызчы. Мына бизди издеп, мени издеп келет. Мурун каражат сурап келе берчү бир пул-сул. Азыр болсо ошол сабак алайын деп келдим эле, өзүмдү тааныйын деп келдим эле, өйдөлөйүн деп келдим эле, кеңеш алайын деп келдим эле деп. А бул угулат, бул энергия иштейт, анан эртең бир калыптанат да адам. Кайра эле азыр же болбосо мен тетир пендечилик кылды ичөйүн, могу инянга бир жерге чөйүн. Анда мен түгөдүм, бүттүм. Анда бир күнү нервтен же кысылуудан оору пайда болушу мүмкүн. Анысы кандай эле өзүңүзгө көчүрүңүз, урматтуу журт. Мына ошол энергиялын эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы. Же каражаттуунун заманы эмес, касиеттүүнүн заманы. Ошон үчүн жаңы доор, бул алтын доор, кыргыз журтунун доору. Анткени ааламдык мыйзамды билет. Ааламдык көз карашка өтүп алды. Ааламдык маданиятка калыптанып алды. Ааламдан келген мына бул кагазды сиңирди дагы, кагазды жеп алды дагы, мындайча айтканда илимди. Анан касиетти иштетип алды. Кудай бул илимин менен кошо касиетин, энергиясын кошо берди. Ушу адамзатты башкар деп. Мисалы сакта деп президент деле, министр МВДны, председатель СМБны укук берет да. Кама, теске, терге, тынчтыкты карма деп. Анысы кандай анан бул да ушундай касиет берилди. Бул оомат, кут деген ошо кудуреттүү улуу табылга. Урматтуу улуу журтум, кечикпе. Ооматыңды ал, оодарып ал, бул эмгек менен гана келет. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Биз сизди бала чакабыз менен баарыбыз ыйлайбыз. Мен Жалал Абадтан чалып атамын. Эми передачаны көрөбүз. Сиз Жалал Абад жака качан келесиз? Келгенде мен бала бакырам менен неберелерим менен отуруп, түзмө-түз отуруп мындай байланышта болсок деген оюм бар да. Жакшы. Рахмат эжеке. Кыргыз улуу журту өтө тез өнүгөт, өсөт. Мен көрүп атам, кубанып атам. Мен ушул бүгүн ошо президентке талапкерлигиме заявлениямды жаздым, кабыл алышты. Эми жообун кылса, мисалга Талас Ордодо 2 күн болом деп, ошо жерге келгендерге улуу сабак өтүп, өйдөлөтүп, духун көтөрүп, анан ушул Жалал Абадтын бир курортунда бир 2 күн болом деп, мисалга же Сулайман Такта бир 2 күнгө болом деп, ошентип бир кабарлашабыз. Эми анан жеке үйгө барып калышыбыз эми бир көктөн бери насип болсо барарбыз.
Анан бирок көкүрөгүбүз, бараткан багытыбыз, жолубуз ошо баары бир эчеке. Кубанычтамын ошентип энелер, сиздер алтын доорду куруучусуздар. Эненин тилеги тез аткарылат дейт. Себеби ааламга өзөк болор орду бар. Энелер силер утурумдук үчүн иштебегиле, улуулук үчүн иштегиле, түбөлүктүүлүк үчүн иштегиле. Эненин аурасына карап, үй бүлө түптөлүп калат. Сендеги жаман ой болсо, кара ой болсо, ал кала берет, үй бүлөңө таасир этет, табиятка таасир этет, эң башкысы күнөө катары жазыла берет. Ак ой болсо ошо тез аткарылат деп берилет. Азыр ошо Кудай аялды жаратыптыр, алсыз, бирок өтө көп чечүүчү бир ачкычтарды, сыйкырды берди. Азыр ошо сыр сыйкырга аял калыптанбай калса, кыямат күндүн күбөсү болот. Аялга өтө маани берет бул жерде Кудай. Чындап эле азыр эркектерди эне сыпатка өткүлө дейт. Себеби кызылгандуулук менен жүрсөң, кан менен айланган организмиң тез эле ууланып кетет. Инсульт, инфаркт болуп өлүп кетишиң мүмкүн. Экинчиден, эмнеге эне сыпатка өтүш керек дегенде, жерде эркек акылдуу сунган менен эне сезим менен жашайт. Ошон үчүн ар жагында көкүрөгүндө бир жакшылык, баары бир кечирим, баары бир ушу бир сүйүү, мээрим бул энеде иштей берет. Ошон үчүн тилдүү аялда тийиштүү аң сезим болбойт. Тилсиз аял ааламга карап тизгинделип калган болот. Ошо сөз менен энергия чыгып кетет. Көп сүйлөгөн аялда бир эчтеке жок. Тилдүү аялда мынандай тийиштүү аң сезим жок. Тилсиз аял ааламга карап тизгинделип калган болот. Анда бир ичинен бир чоң энергия иштейт. Урматтуу улуу журтум, мен аябай кубанып атам. Мен ушу кыргыз журтту дүйнөгө башчы болоорун ишенип атам. Себеби ушу ааламдан берилген ооматты оодарып калды. Ушу көпчүлүгү оодарып калды, сиңирип алды. Бул адамдын колунан келбеген иш. Бул илимдин башаты деле ушу Алай жергесинде Зульфия деген эжекебиз бар. Касиетине карап эне деп коебуз. Жөнөкөй карапайым аялга берилген бул. Касиет бийлик ээлерине берилбейт, байга берилбейт, өзүн бийик сезген адамга берилбейт, башка улутка берилбейт. Бул ааламдан келген нерсе. Бул кыргыз журтуна ошо карапайым элге берилет. Ансагандай бул жерде карапайым биринчи алтын доорго өтөт. Ушу боштондукка чыгат. Унчукпастыкка өтөт. Улуулук сыпатын иштетет. Анан өлбөстүккө калыптанып алат. Анан жаратуучулук иштейт, чындык иштейт. Кызык жери бул илимдин, деги эле бул чындыктын аягында. Адам өлүм жоюлуп кетет, өлүм өзү менен коштошуп кетет. Өлүмдү эмне жараткан? Ушу ак-кара философиясы, аял эркек гармониясы, атаандашу, эрегишүү, кызгануу жана башка. Ошол карылыкты алып келген. Сизди ким карытты? Эже, эне, жеңе ким карытты? Ошол сизди энергияңыз келише албаган эгизиңиз, эркегиңиз карытты. Агайды ким карытты? Ошо энергиясы түп келбеген жеңе карытты. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен сизден сурайын дедим эле. Ушу улуу күч деген жөнүндө китептериңиз барбы? Жакшы. Китептерибиз бар. Эми китепти алыш үчүн кичине келип сабак алсаңыз ошо жеңил болот. Азыр ошо агайлар пайда болду менден кийинки. Эжейлер пайда болду, өтө терең түшүндүргөн. Мен анын үчүн убактым жок. Мен бул баягы жазып, иреттеп эле ошолордун колуна берип, анан ошо 3 саат сабакта 1 саат, 1,5 саат гана өзүм сүйлөп, ошо жаткырып, энергия өткөзүп, оорукчанын бул жерде так берилет. Ошо онтогондор келет депчи. Анан ошо 2 сөз укканда жаны өз ордуна келет делип. Ансагандай ошо азыр эмоциядан эле жанын учуруп алды. Ошо келип билим алсаңыз, ошо түзүгүрөөк болот. Анан ошо азыр биз түштүккө ой албай атабыз. Ошо Кара Балтада, Беловодскийде, Сокулукта, Бишкекте, Көлдө кеминде
элчилерибиз жүрүп атат. Анан Нарынга, Таласка жакында барышат. Ошо элчилер. Мына эжеке агайлар, сиз эмнеге жаралдыңыз бүгүнкү күндө? Ар бир адамдын өзүнүн бир милдети, миссиясы бар. Жөн эле жаралбайт адам бул жерге. Эмнеге кырсык болот дегенде, кырсык бул адам кызматтын милдетин билбегенде, могу жашоого жаралуу максатын билбегенде, аткара албаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Аны намазыңыз сактай албайт, аны пулуңуз сактай албайт. Аны биз тегеренип жүргөн мазарың да сактай албайт. Сен парыз милдетиңди билчи, эмнеге жаралдым? Мен киммин деп туруп. Сиз эгер билсеңиз өзүңүздү, сиз жашоонун боёгусуз. Оюңуз менен, сөзүңүз менен боёсоңуз болот. Боёп атабыз го элди. Духун көтөрүп, улуулугун таанытып. Сиз жашоонун сөзүсүз керек болсо. Сиз жашоонун жомогусуз. Жомоктоштурсаңыз болот. Сиз керек болсо эч нерсеге муктаж эмессиз. Керек болсо ошо өзүңдү тааныганда сенин жүзүң табияттын жүзү болуш керек. Сенин жүзүң арбайдын жүзү болуш керек. Сенин жүзүң адамдын жүзү болуш керек. Биз ошону таппай калдык, тааныбай калдык, урматтуу. Сиз аябай бир чоң күчсүз, урматтуу кыргыз журтум. Чоң күчсүз мына мен. Мен ааламдын сөзүн мына бу жерде берилет. Арстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү. Мына ошолордун ишин кылып атам. Айтып атам, аткарып атам. Өзүңүздү тааныңызчы. Ушу ата деле баланы жаман болсун дебейт да. Анысы кандай ааламдагы 6 катар аалам ээлери деле ушу азыр шашып атат. Түшүнөн, көрүнүштөн улуу илимге чакырып атат. Жердеги тууган туушкандар туура эмес болсо Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан, жолунан жаап атат. Баягы арба кыраазы болмойчу, тириктин иши жүрбөйт. Сиз актап коюңузчу ошолордун эмгегин. Ошолорду бир түшүнүп коюңузчу. Түштөн берип атат баардык нерсени. Чечмелей алсаңыз мына ушул китепте дагы түш жоорлар бар. Биз бу жерге бекерге отуруп алып чыкпайбыз да, биз да каражат коротобуз. Телевидениянын өзүнүн чыгымы, чуркаган балдары, төлөгөн бир арендасы мисалга. Гезитке дагы пул төлөйбүз, анын дагы чыгымы бар мисалга. Кыргызды ким каржылап атат? Сырттан бир пул келип атабы кыргызды көтөр деп? Жок. Сырттан келген саясат, ар кандай агымдын, процент, кредит жана башка саясат кыргыз журтун жөн эле бурайын деп атат. Баягы разделяй властвуй дегендей эле бөлүп алып башкар, жеңил. Ошон үчүн бирикчүү, жаратчуу, куткарчуу мезгил келди. Азыр 3 эле закон калат. Өзүн таануу. Ошо жаратуу бир нерсени мына жаратып атам деме, силер жаратып атам, боёп атпайынбы? Силер ааламдан келген өкүлсүңөр деген бул жаратуучулук. Мына чын эле. Деп. Силер улуусуңар деп аткан баары жаратуучулук, боёк. Ошо жаратуучулук, куткаруу экинчи закон ошо. Пендечилик жашоодон куткаруу. Жана көрө албас ичи тарлыктан куткаруу, өлүмдөн куткаруу керек болсо. Анан биригүү, ушул 3 эле закон калат. Бизге бөлүнгөн убакытта ошо жакындап калыптыр, бир 3 мүнөт. Мына урматтуу улуу журтум. Бул эгер бул сөздү губернатор укпай атат дейсизби? Бул сөздү өкмөт башчысы көрбөй атабы, келинчеги көрбөй атабы? Президенттин жакыны тууганы үй бүлөсү көрбөй атабы? Бул эфир КТРден кетиш керек эле. ЛТРден кетиш керек эле. Алар бул нерсени түшүнө албагандан кийин аларга жөн эле убакыт өткөрүш керек. Анан бурмалап туруш керек да. Түшүнө албаса ошол да. Бул адам алардан бийик аң сезими, же ою кош болгондуктан алардын ою боюнан ашпай атат. Кээ бир адамдын боюнан бу жерде эле көрүп атат. Биздин ой аалам жерде болуп атат. Ошондуктан чыгарбайт. Бирок бул чындык, бул ааламдан келген ааламдык мыйзамга же ааламдык улуу бир касиетке адамдын ойлоп чыккан мыйзамы, оружиясы же камагы же догу жарабайт, өтпөйт, токтото албайт. Бул баары бир акыры чындык чыгат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, боштондукка чыгыңыздар, көрпендичиликтен, түшүнүктөн чыгыңыздар. Ар кандай агым диндерге кирип албаңыздар. Агым динге кирсең бөлүп атпайсыңбы? Ал мен христиан, ал мусулман, мисалга.
Жия бир беле деп койду да, мени бир теңирче деп койду. Мени бир баптистке текеп койду. Сен биринчи өзүңдү тааны. Мен көктүн эле жердеги бир көчүрмөсүмүн. Бул жерде так берилет, деги эле. Калыс адамга каяш айтканга болбойт. Касиеттүү адамга жаман сөз айтып, жаман ойлогонго болбойт. Себеби ал көктүн бир көлөкөсү деп берилет. Ансагандай ошол менин кайра жаралганымды тааныңыздар. Мен ошо өз кызматымды алып баратам. Элчиге өлүм жок дегендей келбейт адамдын колунан мени өлтүрүш. Себеби мен көктүн кароосундамын. Ошонун мыйзамын жеткирип баратам. Урматтуу улуу журтум, ошол эфирлерди YouTube'дан Арстаналай Кут деп көрсөңүздөр болот. Анан ошол өзүм окуткан жер ошо Бишкекте, Лебединовкада 2-4, 6 базар күнү эртең менен саат 10-до сабак башталат, 1-де бүтөт. Анан ошол көп жерде балдар, кыздар, илимдештер ордашты. Ошо Белоцкийде, Кеминде, Токмокто, Кантта деп анан Ажиргеде барып кабарлашып, илимиңиздерди алсаңыздар болот. Бир түндө бир эски түшүнүңүздөр өлсүн дагы жаңы түшүнүктөр пайда болсун. Ошо айтмакчы Зиманибуйт деген сөздө эл күлдү го. Ошол сөздүн өзүндө бир чоң сыйкыр бар, бир чоң жан бар. Ошондо бир ичке бир улуу жан кийди. Ошондон кийин бирөө писик болуп атат, бирөө ордун таппай атат, бирөө муун өлгөн атат, өлгүсү келип атат, бирөө эски жашоодон тажап атат. Ансагандай ошо улуу жанды улуу касиетке иштетип алыңыздар. Эмки ушул жуманын 4-күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.